Карасаңыз Аллах субханаху таала ушул Хашр сүрөсүндө ушул Хашр өзү Бану Надир жөнүндө чүрүлгөн аят. Абдуллах ибн Аббас да айткан экен, Хашр өзү Бану Назир деп да атап койсо болот бул сүрөнү деп. Ошол жерде Аллах субханаху таала эгерде билсеңиздер Хашр сүрөсүндө 14-аятта Аллах субханаху таала ушул мунафыктар жөөттөрдүн сыпатын сыпаттайт. Кайсыл нерседеги сыпатыны? Албетте булардын сыпатын көп сыпатталган. Бирок бул жерде Аллах субханаху таала алардын согушуудагы сыпатын сыпаттайт. Кандай кылып согушат десе, алардын дайыма чептин артында туруп алып согушканын баяндайт. Бир туугандар, жөөт эли, карасаңыз, жөөт эли пайда болгондон бери батырлык көрсөткөн эмес, эрдик кылган эмес. Жада калса өздөрүнүн пайгамбарына сен Аллахың менен барып согуша бергин, биз бул жерде отурабыз деген. Жанагы пайгамбары келип биз менен согушкыла, Аллах субханаху таала жеңиш берет десе, сен Роббиң менен барып согуша бер, биз бул жерде отурап турабыз деген. Көрдүңүздөрбү? Жөөт эли бир туугандар тарых көргөн эмес, булардын эрдик кылып согушуп бир жерде болгонлугун. Элестетиңиз, бир туугандар кылымдар болгон тарыхы бар булардын. Кылымдар болгон тарыхы жалаң кыянатчылык менен, алдамчылык менен, бузуклук менен, бүт жердин үстүндөгү ыпластык жаман иштери менен гана толгон бир туугандар. Эми ойлогоңуз, бүгүнкү күндө Палестинди басып келген жөөттөр жакшылык кылат деп. Мусулмандар менен болгон келишиминин үстүнөн келишим кылган келишимин өтөйт деп. Жок бир туугандар, антип ойлобоңуздар. Бүгүнкү күндө Палестин менен Израиль деген мамлекетти куруп алды. Албетте, мусулмандар бул Израилди тааныбайт. Ал Палестинде мусулмандардын жери. Ошол жерде карасаңыздар, бир туугандар анча-мынча тирешүү болуп калат. Жөөттөр бир туугандар ядерный держава деп айтсак болот. Эми мындайча айтканда, ядерный оружиясы бар. Мусулман өлкөлөрүндө биз билебиз, кайсыл мамлекетте бар ядерный оружиясы? Пакистанда бар. Жок, Пакистанда эле бар. Жападан жалгыз Пакистанда гана бар ядерный оружиясы. Аларда пока иштеп чыга элек. Айтайын деген нерсе, Иран өзү иштеп чыккан учурда деле алардын мусулмандарга зыяны көбүрөөк немеге караганда, мусулмандарга караганда. Айтайын деген нерсе, бир туугандар ядерный оружиясы бар. Ошол эле учурда бүт дүйнөдөгү эң кымбат ушундай курал жарактарды алып келип, ошол менен согушуп атат. Ишенесизби? Эгерде жакшылап ошол массалык маалыматтарын карап көрсөңүз, согушкан учурунда мусулмандар тараптан таш ыргытылат. Жанагы алар тараптан тишине чейин куралданган эмнелер келет, аскерлер келет. Ошондо дагы мусулмандарга эмне кылбайт, чабуул жасай албайт. Жанагылар ташы бир жериме тийип, көзүм ошо көзүндө очкиси бар, ошо очкимди сындырып кирип кетпесин деп, ошол жерден коркуп чабуул жасай албайт. Бир туугандар, бул реалдуулук нерсе. Аллах субханаху таала айтып атпайбы Куранда сыпаттап койгон. Мына, караңыздар, ла юқатилунакум жамиан илля фи қурам мухассанатин ау ми вараи жудур. Алар дайыма эмне ошол жудур деп коет, ушундай дуалдардын артында, же болбосо ушундай чоң бир чептердин артында гана согушат дейт. Бa'suhum baynahum shadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Силер ойлойсуңар алар бардыгы бир деп. Жок, бир туугандар, ойлобогула антип. Алар бир деп ойлобогула, алардын жүрөгү парча-парча болуп кеткен. Бири-бирине ушунчалык жек көрөт. Болгону мусулмандарга каршы биригип алат. Ошол эле бири-бирин ушунчалык жаман көрөт. Бүгүнкү күндө Израилде канча парча болсо, бири-бирин ушунчалык жек көрөт, бири-биринин артынан суу куйган. Эгерде массалык маалыматтарды көрүп жүргөн болсоңуздар, бирок мусулмандарга каршы келгенде бардыгы бир болуп тизилип туруп алат. Ошондо дагы жогоруда айтып өткөндөй танкалардын тиз болот да, танкалардын артына туруп алып, жанагы мусулмандардын таштарынан коргонот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда деле ошол эле нерсе болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунан келгенден кийин ким менен согушту? Бадыр согушунан кайтып келгенден кийин кайсы жөөттөрдүн кайсы урусу менен согушту? Бану Кайнука менен согушуп. Эмне кылды? Алар дагы куттум ошондой чептердин ичине кирип жашынып алдыбы? Андан кийин Ухуд согушунан кийин эстеп калыңыздар, Бану Надир менен согушат. Бану Надир дагы чебин ичине кирип согушат. Караңыздар, Ахзабдан келип Бану Курайза менен согушат. Анда дагы чебин ичине кирип алат. Худайбиядан келип Хайбарда согушат. Анда дагы чебин ичине кирип алат. Ишенесиздерби? Жакшылап тарыхты, жакшылап назар салсаңыздар, бир согушунда батырлык кылып, эрдикче чыгып, мусулмандарга чабуул уюштуруп, мусулмандар менен мындайча айтканда чоң майданда согушкан эмес. Аларга караганда бул согуш майданында кичине эрдикти көрсөткөн мушриктер кичине күчтүүрөөк болгон. Ошол Хайбарда келечекте келебиз иншалла ушунчалык көп курал болгон. Ишенесиздерби, мусулмандардан дээрлик 2-3 эсе, 4 эсе куралдары көп болгон. Ал эле эмес, катапульттары болгон. Катапульттары ушунчалык куралдарга ээ болуп, 8 элестетесизби, 8 чеби болгон. Ошол 8 чебин
болуусуна карабастан, ушунчалык күч болуусуна карабастан, аскерлердин саны көп болуусуна карабастан мусулмандарга каршы эмне кылган? Чыга алган эмес. Булардын жүрөгүндө коркуу бар. Бир туугандар бүгүнкү күндөгү мусулмандар таш менен коркутуп атат. Эсиңиздесеңиз, таш менен коркутуп жүрөт. Ошол бир жылы бир жаш бала таш менен бир уруп бир еврейди ошол аскерин өлтүрүп койгон. Бир уруп ошо аскеринин көзүнө кирип кетип өлгөн. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, айтайын деген нерсе, булардын сыпаты ошондой. Согушууда эрди көрсөтө албайт. Согушууда эң коркок эл болуп эсептелет. Булар бир гана нерсеси менен белгилүү, жогоруда айтып өткөн эң жаман ыплас амалдары менен, жердин үстүндө бузукулук кылгандары менен гана белгилүү, кыянатчылык кылгандыгы менен гана белгилүү.